Жакынкы арада мына ошондой эле Москванын мэри Собянин айтып атат, бир топ жумушчу орунун баары бошоп, киши жок болуп атат Москвада деп. А биз авиа сообщенияларды ордуна келтире албай атабыз. Керек болсо эшелон кылып поездар менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидировать этип бериш керек. Карантин, коронавирус башталгандан бери биздин мекендештер эң биринчи күндөрү кичине шок болуп, коркунуч пайда болуп, көпчүлүгү кеткенге аракет кылышты. Анан бул жерде жумуштары бар болуп, үй бүлөлөрү менен бар болгондор калып эле калышты. Анан эме боюнча, кыйынчылыктар боюнча десем, ошо биртке күтүлбөгөн жерден үйдө камалып жатканга, эми мисалы үчүн бир квартирада 7-8 киши жашап, ошо бир квартирада калып калганга, көчөгө чыга албай, ошодон биртке кыйынчылык жаралды. Дыркы мезгилде жумуш орундары абдан көп Москвада. Айлыктар да көтөрүлдү. Мисалы үчүн поварлар, менеджерлер мурунку бир күндүк акчасы 1,5 рубль болсо, азыр 2 рубль болуп калды. Анан мисалы үчүн жумушту кенен эле тандап калышты. Мисалы мурун подработкага, күнүмдүк жумушка күнүнө 1 рубльдан чыгышчу, азыр 2 болуп калды. Анан көп жумуштарда, жумуш орундар башка мамлекеттерден дагы жумушчулар кетип калганга байланыштуу азыр жумуш орундары абдан көп. Жумушчу издегендер көп. Айлыктар көтөрүлдү. Азыр эми квартиралар кичине арзандады. Мен өзүм паритет агентствосунун жетекчиси болом. Квартиралар боюнча, кыймылсыз мүлк боюнчачы. Анан квартиралардын баасы азыр төмөндөдү. Мурун мисалы үчүн салыштырсак 2 комнат 45 болсо, азыркы күнү 30-35тен. Ошондуктан айлыктар көтөрүлдү. Иштегенге кичине шарт жакшы болду деп ойлойм. Ошо келгениме 10 жыл болуп калды, почти 2010 келгем. Келип кетип жүрөм да почти. Азыр Москвада жумуш көбөйүп калды. Жумушка көп адамдарды алып атат. Анан зарплата да көтөрүлүп калды кичине. Айлыктар көтөрүлгөн жок ал мезгилде, түшкөн дагы жок. Өз убактысында эле мурдагыдай эле алып турдук. Шарттарыбыз Кудайга шүгүр, бирок трудовой менен, договор менен иштегендерге шарттар жакшы эле.